Ата Мекен партиясынын Сузак райондук бөлүмүнүн конференциясын өткөрүүнүн негизги максаты фракциянын ишин элге жеткирүү менен бирге делегаттар менен жакындан сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, элдин муктаждыктарын угуу болуп саналат. Эң негизгиси ушу Ата Мекен фракциянын депутаттары кандай жумуш жасап атат, ошону биздин фракциялаштар билиш керек. Анткени чынында эле жакшы мыйзамдарды кабыл алып берип атабыз. Андан тышкары жакшы токтомдорду дагы колдоп, бүгүнкү күндө элдер менен жолугуп, элдердин көйгөй маселелерин угуп, ошол көйгөй маселелерин аркылуу ошол мыйзамдар чыгып атат да. Сузак районунун Когарт, Курманбек жана Кыз Көл айыл өкмөттөрүнүн жашоочуларынын көйгөйү көпүрө куруу иштери жана таза суу маселеси болсо, Кара Дарыя айылынын тургундарын түйшөлткөн маселе. Мындан 40 жыл мурда курулган дамбаны суу ташкыны жууп кеткендиктен айыл чарба иштерине кыйынчылык туулууда. Анын Кара Дарыя дайрасы жазында ташкындап, күнүш жерден жууп жатат. Мындан 40 жыл мурда Сопунбек Бегалиевдин жардамы менен курулган дамбаны дайра жууп кеткен. Муну Атабай өзү да билет. Ушул дамбанын курулушуна көпүрө кыргыздар бөлүшүүгө жардам беришиңерди биз Кара Дарыянын калкы элдер бузулуп чагылмайланып адамдар күнүш жерин калтырат. Конференциянын жүрүшүндө партиянын мүчөлөрү коомдук турмушту демократиялаштыруу, адам укугун сактоо жана социалдык адилет үчүн күрөшкө кошкон салым үчүн Ата Мекен саясий социалисттик партиясынын ардак грамотасы жана акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Социалдык адилеттүүлүк күрөшкө кошкон салым үчүн Курбанов Искендер сыйлансын. Ата Мекен төрагасы Өмүрбек Күрөштекебаев. Премиясы да бар. Курумес. Андан кийинки Буга чейин Ата Мекен партиясы өзүнүн отурумдарында кыргыз мамлекетинин жарандары үчүн актуалдуу болгон 166 маселе алып чыгып карады. Фракциянын депутаттары 96 мыйзам долбоорун даярдашып, аларды талкууга алып чыкты. Сүткорлук жөнүндө, салттуу диндерди колдоо жана кылмыштардын эскирүү мөөнөтү боюнча. Мындан тышкары мигранттарыбыздын укуктарын коргоо жана башка мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизди. Учурда бул өзгөртүүлөр күчүнө кирип, мыйзам иштеп жатат. Кылмыштарды эскирүү мөөнөтү жөнүндө мыйзам элдин ырыскысын жеген коррупционерлер, чиновниктер уйкусун бузуп, кийинкиде мындай кылмышкерлерге барбайт деп ойлойбуз. Ата Мекенди саясий кеңеш билеш керекпи? Же Ата Мекен фракциясы билеш керекпи? Кандай деп ойлойсуз? Саясий кеңеш билеш керек. А бүгүн фракция билеп калды. Бирөөбүздөргө кеңештүү. Муну министрлик коюп, тигини представитель коюп, тигини мындай чоңгулук коюп. Жок. Мына ошондуктан ошол ошибканы билип, Атай март конференция өткөрүп, бийликти силерге берип атат. Токтогул Аксакал конференцияга Курманбек айыл өкмөтүнөн келген. Партиянын өкүлдөрү элдин муктаждыктарын угуп, буга чейин курулуш иши башталып аягына чыкпай, элдин жүйөлүү маселесине айланган Курманбек каналынын курулушун долбоорго киргизгенине ыраазы болуп кайтты. Өтө чоң орчундуу маселелер каралды. Элдердин муктаждыктарына жооп берип, жакшы жоопторду берди. Ошондой эле биздин Курманбек айыл өкмөтүнө жана Багыш айыл өкмөтүнө караштуу Курманбек каналынын жөнүндө ошону долбоорго киргизүү үчүн кабыл алышты. Ошолорго биз ыраазыбыз. Ата Мекен партиясына биз дайым ийгиликти каалайбыз. Конференцияга 500гө жакын делегат катышып, депутаттар менен жакындан баарлашып, суроолоруна жооп алуу менен бирге Ата Мекен партиясынын отчетун угуп, жакшы бааларын беришти. Адина Досумбетова, Темирбек Жакыпов, Сентябрь, Жалал Абад шаары.